Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Кызматта Касиет Кубанычбек кызы. Биз бүгүн балдар пневмониясы жана Кавасаки синдрому тууралуу сөз кылабыз. Эфирибиздин коногу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун курч респиратордук патология бөлүмүнүн башчысы Динара Кабаева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Бүгүн сиз менен ушул балдардын пневмониясы жана Кавасаки синдрому тууралуу маектешели деп чакырып отурабыз. Алгач эле ушу пневмония боюнча акыркы маалыматтары менен бөлүшүп кетсеңиз. Азыркы маалымат жүрөт. Анан кийин элдин арасында да мындай паника болуп атат, пневмония көбөйүп атат деп. Мен айткым келет, что эч кандай паника болбош керек. Жыл сайын ушундай балдар ооруйт, суук мал кезинде, күзүндө, кышында. Анан жылуу болуп калганда ал балдар азаят. Эч кандай мындай коронавирус менен байланыштуу пневмониялар азыр бизге келбей атат. Бирок биз бардыгына ПЦР, биздин отделенияга жаткан балдарга бардыгына ПЦР анализ алып атабыз. Бирок биринчи келгенде 14 бала ПЦР анализ менен таптык коронавирус, бирок ал балдар ооруган жок. Бир-эки баланы эле инфекцияга жибердик, калгандарына дарысын жазып эле үйүнө жибергенбиз. Участковый педиатрлар карашсын деп. Сиз жогоруда айтып кетпедизби, баягы жыл сайын эле абал ушундай депчи, бул аба ырайына байланыштуу болот атабы ошондо? Ооба, аба ырайына байланыштуу. Себеби бардык вирустар, мына коронавирус келгенче бардык билген вирустар бардыгы суук болгондо ошондо башын көтөрөт. Коронавирус ал мындай сезонность деп коебуз, ал башкача жаңы вирус келген. Анан кийин азыр эмне үчүн дагы мындай Фейсбукка ата-энелери жазат, элдер көп болуп атат, очередьте отурдук деп. Ал мындай эпидемия башталды деп биз айта албайбыз. Себеби азыркы учурда биздин центр жалгыз эле больница ошондой балдарды кабыл алат. Мурдагы жылдары 4 больница иштечи. Это 3-чү детский больница, инфекционный больница, Чуйский областной больница, анан биз. Азыр болсо жалгыз биз, себеби инфекционный больница коронавируска жабылган, 3-чү детский диареяга иштеп атат, дагы балдардын инфекция, башка балдардын инфекцияны. Анан кийин Чуйский областной болсо боор ооруларды, гепатиттерди алат. Ошон үчүн ошентип сезилип атат да, бизге келген балдар көп болуп кетти деп. Бүгүнкү учурда улуттук борбордо канча бала дарыланып атат? Алардын абалы кандай, ошол боюнча да айтып берсеңиз. Мен 2 күндүк маалымат берейин. Азыр 15 февралда бизде 151 бала жатып атты. Анан кийин ошол күнү 105 бала кайрылды. Ошолордун ичинде 31 баланы биз жаткыздык, пневмония коюп, 74 баланы дарыларын жазып, пневмония жок деп үйүнө жиберип аттык. Анан кийин 16-чы кечеги маалымат 139 бала жатып атат. Себеби бизде азыр жалгыз биздин отделение эле иштеген жок. Биздин отделение 28 балага эле иштеш керек. Ошон үчүн азыр 2-чи этаж, 3-чү этаж экеси көп балдарды алып атабыз. Ошондо 139 бала жатат пневмония менен, 81 бала келишти. Ошонун ичинде 20 баланы биз больницага жаткыздык. Калгандарын 61 баланы биз үйлөрүнө жибердик, дары жазып. Негизи ушу пневмонияга жеткирбей баланы дарылап, алдын ала кайсы бир белгилер менен билип калса болобу? Болот, себеби биз азыр айтып атабыз, бир жыл сайын эле ушундай маалымат берип атабыз. Мындай сасык тумоо пайда болгондо, бул жугунуштуу оору. Эл көп жерлерге барбагыла.
Анан кийин могу силер көрүп атасыңар да, аябай көп центрлер көп болуп атат, аякта ойногонго балдарга площадкалар болот. Ошол жака балдарын көп коюп, эме өздөрү соода кылып жүрүшөт. Тиги мынау центрлерде вентиляция деген жаман. И ошол жерден да көбү ооруп келип атат. Мейманга биздин кыргыздардын салты бар. Мейманга көп барышат. Анан кийин мейманга келгенде балдарды өбүп тимеле кучактап, бала көрбөгөнсүп өмүрүндө. Анда да болбойт. Баланы көп андай алысыраак болуш керек, эме баланы сакташ керек. Анан кийин эгер эшикке чыкканда бул причина переохлаждение деп коебуз. Себеби үйдөн жылуу чыкканда же тердеп жылуу кийинткенде эшикке чыкканда сразу ушуп калат бала. Ушул фактор аябай эме эң моундай фактор болуп атат балдар ооруп калганга. Анан кийин пневмонияга айланбас үчүн баланы убагында докторга, КСФ врачына көрсөтүш керек. Себеби канча эрте дарыласа, ошончо осложнение болбойт баланыкы. Бүгүнкү күндө көбүнчө кайсы жаш курактагы балдар ооруп атышат? Бизге 1 жашка чейин көп бала түшүп атат, анан 5 жашка чейин, 7 жашка чейин, 12-13 жашка чейин алар азыраак. Эми көбүнчөсү жаш балдар жатат. Ушул бүгүн вирус менен бирге жашап жатпайбызбы негизичи? Коронавирус болуп атат. Анан балдардын ден соолугун сактоо боюнча жогоруда бир канча эмелерди айтып кеттиңиз. Анан негизи иммунитетти кантип көтөрүш керек деген суроо көпчүлүктү ойлонтуп баштады да. Баардыгы ката ойлоп атат, иммунитетти, витаминдерди ичсек биздин иммунитетибиз жакшы болот, оорубайт деп. Витаминдерди сөзсүз ичиш керек, аны организмди поддержка кылыш керек. А иммунитет болсо уже бала иммунитет биздин мээбизге окшош да, төрөлгөндөн кийин биз айтабыз память деп. Иммунитет ошондо моундай бала биринчи вирустар менен, бактерия менен жолукканда ошондо иммунитет чыгат да, себеби бизде антитела деп коебуз, защитный фактор. Ошолор эме балада иштеп баштайт. А кичинекей балдардыкы 7-8 жашка чейин иммунитети еще жакшы эмес, чоң кишиде эмес. Ошон үчүн биз айтып атабыз, сактагыла кичине, көп оорутпагыла. Бала сөзсүз ооруш керек. Оорубаса иммунитет мындай бактерияга, вируска пайда болбойт. Бала деген ооруйт. Аны ооруганда сөзсүз врачка алып барып көрсөтүп, паника болбой. Мындай тез ооруп, бала ооруганда иммунитети түшөт, иммунитет уже алыда жок болот, мындай иммунитет өйдө кылганга. Ошон үчүн мындай детский сад, мектептерге биз канча айтып аттык, пропускной контрольный пункт болуш керек. Кээ бир ата-энелер иштеп атабыз, мен иштеш керекмин, больничныйда керек эмес, жөтөлгөн, сасык тумоо ооруган балдарын садикке калтырат. Биз калтырабыз деп. Ал туура эмес. Бала кичине эле чүчкүрүп ооруп калса, сразу мына пункттан же температура эти ысытма чыкса, даже 37 температура болсо да сразу кайрып эме садикке кое бербеш керек, мектепке дагы. Вот ушундай фактор болсо, ошондо биз да балдарды сактап калабыз. Бүгүнкү күндө ошо иммунитетти көтөрүүдө баягы биологиялык активдүү кошулмалар БАД деп коет эмеспиз орусча, ошолор аябай популярдуу болуп атпайбы? Анан негизи бул балдардын организмине, деги эле чоңдордун организмине деле жардам береби? Мен эми БАДты биологически активный добавки дейт, алардын ичинде витаминдер бар. БАДтын баардыгын жамандай албайм, себеби алардын ичинде да жакшы, биз азыр биологически активный. А бул витаминдер, бул эми качественный болсо, жакшы болсо, ичсе эч кандай зыяны жок. Бирок баардык БАДтарды мен айта албайм, себеби кайсы производство, кайсы фабрика чыгарганын мен айта албайм. Демеле ичпегиле деп аны да айта албайм, себеби биз өзүбүздүн организмибизди тамак, азыр тамак мындай жакшы иче албайбыз. Баардык витаминдер бизге биз
алуу үчүн. Ошон үчүн ичсе болот. Башкысы ошол чыгарган өндүрүшкө караш керек, ооба. Анан кийин эми врачтар менен эме акылдашып, сурап, кээ бир балдарга кереги деле жок, кандай баттар, зачем тамак менен келген витаминдерди кошумча берген да зыян болот. Ошон үчүн балдарга бир нерсе кандай витамин берип атканда эми врач менен акылдашыш керек, сөзсүз. Ошо иммунитет дегенде дагы бир сөз аябай көп эске келет да, эмдөө дегенчи. Мисалы, көпчүлүк ата энелер баягы эмдеткенден да корккон ата энелер бар да, баланычы. Анан кайра туруп ошо эмдетпей калып балам ооруп калдыбы деген дагы бир ойлор пайда болот экен да, негизи ата энелердечи. Эмдөөнүн бүгүнкү күндө пайдасы, жардамы жөнүндө айтып берсеңиз. Эми кыргызча шарт, эмдөө Вакцина алышат эмеспи? Вакцина. Бала кезинен. Эми мындай ушул вакцинаны коркпош керек. Эч кандай зыяны вакцинадан жок, но вакцинаны биз кайсы инфекцияларда өмүрүнө опасный, жизни угрожающий деп коебуз. Ошол вакциналардан вакцина жасайбыз. Сөзсүз мыногу календарный прививка болгондо, мен даже айтып кетейин, АКДС кылганда, аякта дифтериядан, столбняктан, коклюштан, бул оорулар өтө катуу ооруса балдар, өтө катуу казада болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз калп эле вакцинация кылган жокпуз да. Ошол оорулардан, многу каза болуп кеткен оорулардан биз ошондон сактап калайлы деп балдарды жасап атабыз. Даже мындай столбняк бала мынтип жыгылат, ойнойт чоңойгон сайын. Кичине эле царапина, кичине жердин эмеси тийсе, столбняк менен ооруп калса, бул өтө опасный оору болот. Мен дагы айтып кетейин, каза болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн вакцинация өтө керек. Советский Союз болгондо, бизде Советтер Союз, корь вообще жок болуп калган. Кызамык корь. Азыр болсо көбү мынтип вакцинацияны кылбай, жасабай, беженцы бизге келип, анан корьда чыгып канча балдар кыйналышты. Балдар эмес, чоң кишилер аябай кыйналат ошол оорудан. Ошон үчүн мен айтарым, вакцинацияны жасаш керек, сөзсүз коркпой эле. Андан эч нерсе зыян болбойт. Рахмат. Азыр эфирге жаңы кошулган угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга дагы айтып кетели. Биз бүгүн балдардын пневмониясы жана Кавасаки синдрому тууралуу сөз кылып жатабыз. Эфирибиздин коногу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун респиратордук патология бөлүмүнүн башчысы Динара Кабаева эже конокто болуп атат. Эгерде көрөрмандарда сиздерде ушул темага байланыштуу суроолор болсо, биздин Facebook, Instagram жана YouTube социалдык тармактарыбызда түз эфир болуп жатат. Ошол жерге эфирдин жүрүшүндө суроо калтырып, жооп ала аласыздар демекчибиз. Анда маегибизди дагы уланталы. Негизи бүгүнкү күндө коронавирус, пневмонияга байланыштуу мындай түшүнбөстүк бар да. Пневмонияны сөзсүз коронавирус жаратып атат деген дагы ойлор болуп атат да. Бирок сиз эфирдин башында айтып кеттиңиз, пневмония былтыр мурдакы жылдары деле болуп келген депчи. Негизи бүгүнкү күндө көпчүлүк балдар жана алардын ата энелери дагы бала пневмония болуп баратабы же коронавирус болуп ооруп атабы, ушуну айырмалай албайт экен да. Кантип айырмаласа болот? Сиз туура айтып атасыз, биз дагы айрылманы билбейбиз. Себеби бардык оорулар окшош өтөт. Ошон үчүн бардык балдарга, бизге келген балдарга биз ПЦР алып атабыз. Себеби ПЦР алмайынча биз айта албайбыз коронавируспу, себеби коронавирус деле сасык туумоого окшошуп ооруйт адамдар. Пневмония болгондо деле биз ушундай эле ысытма чыгат, жөтөл болот, тез дем алып балдар. Анан ПЦРди алабыз, ПЦРди көрөбүз, положительный, отрицательный. Анан кийин биз эпиданамнез дейбиз, сурайбыз. Үйүндө, үй бүлөдө бирөө жарым коронавирус менен оорудубу же ооруган жокпу, ушинтип эле биз дагы белгилей алабыз ошондо коронавирусту.
Азыр биздин Facebook баракчабызга суроолор келип атат, ошолорго көңүл бурсагы. Так, Кавасаки тастыкталган балдар барбы деп атат. Кавасаки тууралуу алдыда дагы сүйлөшөбүз, ушул суроого да жооп берип өтсөңүз. Уже маалыматтар берилген телевидениядан, радиодон. Биздин кардиоревматологиянын маалымат боюнча декабрдан баштап 15 бала өткөн мындай диагноз менен. Бардыгы жакшы болуп, дарылаганды биз билебиз, протокол атайын чыгарылган. Дарылаганга анан бардык балдар жакшы болуп, сакайып чыгып кетти. Анан чыгып атканда рекомендацияларын бардык канча жолу врачка барасыңар, кайсы дагы жүрөккө, кайсы анализдерди тапшырасыңар деп сөзсүз ГСВнын врачтары карап туруш керек бул балдарды. Так, азыр дагы Фатима Шайылдабекова деген көрөрманыбыздан суроолор келип атат. Витамин Д боюнча дагы бир көрсөтмөнү салыптыр. Витаминдер жетишсиз болуп жатат, жаз келе жатат дейт. Негизи ушу жаз келе жатканда өзүнчө бир витамин алыш керекпи организмге? Витамин Д биз сөзсүз протокол менен алыш керек. Себеби азыркы биз мурун айтчу элек кичинекей балдар эле алыш керек. Азыр чоң кишилер да алыш керек. Биз күн көрбөй эле жүрөбүз го. Витамин Д бизде күн тийгенде ультрафиолетовый лучи ошондо биздин организмде болот. Азыр балдарга уже күзүндө күн азыраак болгондо, эшикке азыраак чыккандан кийин витамин Д обязательно бериш керек. Себеби бала чоңоюп атат. Ага кальций керек, многу организм развиваться эткени үчүн. Мындай кальций витаминсиз, витамин Д сиз эч кандай сиңирбейт организмге баланын. Ошон үчүн канча кальций берсеңер дагы витамин Д аз болсо, ал эч кандай пайдасы жок болот. Ошон үчүн биз төрөлгөндөн кийин эле балдарга профилактический доза витамин Д берилет. Кокустан балага рахит деп, профилактика рахита деп коебуз. Кокустан рахит болсо, анда участковый педиатрлар уже кичине дозасын көбөйтөт. Аны самостоятельно дозасын көбөйтпөш керек. Себеби витамин Д көп болуп кетсе, анда таасиры көп. Демек, дарыгердин көзөмөлүсүз жөн эле иче бербеш керек, Да, профилактиканы жасабайса болот. Себеби бардык жерден маалыматтар берет. Это 500 единиц 1 капля. Аны берсе болот. Мындай көбүрөөк бербеш керек өзүнчө. Аны врачтар эле жазып берет. Жогоруда Кавасаки тууралуу да сөз болду. Анан негизи биз бүгүнкү эфирибизге дагы ушу Кавасаки синдрому тууралуу сүйлөшүүнү пландаганбыз да. Кавасаки боюнча айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ооруп атат деген балдар айтылып атат. Бүгүн абал кандай болуп атат? Өзүнчө многу Кавасаки оору уже мурун эле биз билебиз. Уже 1960 жылдары ал Кавасаки японский профессордун аты менен коюлган. Кичинекей балдар оорушчу, кан тамырлары воспаление болуп, жүрөктүн кан тамырлары. Анан кийин азыр болсо многу Кавасаки подобный деп, бул Кавасаки эмес, бул Кавасаки сыяктуу оору. Бирок мультисистемный деп коебуз, себеби бир орган таасир этпейт, экиден өйдө органдар ооруйт. Бул ооруну сөзсүз биз коронавирусный инфекция менен байланыштырыш керекпиз. Себеби көбү ойлоп атат, сасык туумоодон кийин болот деп, андай болбойт. Биз кантип билебиз, кантип байланыштырабыз. Многу балдар ошондой синдромго окшош балдар келсе, биз ПЦР алабыз, анан кийин канды алабыз антителага, иммуноглобулин MG, анан кийин эпитанамны чогултабыз бардын. Жөнөкөй эле ар бир балага биз андай диагноз кое албайбыз. Анан кийин дагы айтып кеткеним, көп апалар келет атат, кичине эле бүтүрчүлөр чыгып койсо биздин Кавасаки болду деп келет. Андай да болбойт. Бул ооруну биз жалаң эле мындай ысытма чыккан балдарды
карайбыз. Биринчи ысытма 39 градустан өйдө болот. 3 күндөн ашык ал ысытманы ата энелер парацетамол, антибиотик бергенде да түшүрө албайт оңой менен. Жеңил түшпөйт ал ысытма. Ошондон кийин ошондой балдарды биз биринчи симптому ошол болот. Анан кийин башка симптомдор кошулса, анан кийин коронавирус менен байланыштырып, ошондо эле биз диагноз кое алабыз. Дагы азыр бир көрөрман жазып атат. 8 айлык балага кандай витамин берсе болот деп. Витамин D берсин, анан жакшылап тамактарын берсе болот. Азыр интернетте көп жазылып атат. Биз эми кыргыздардын шарты боюнча биз деле ошентип чоңойгонбуз. Эми зелинде аз кошчу элек да, биз беш бармак, эт, камыр, май, монгодай нан. Азыркы болсо, азыр бардык интернетте деле бар, эме овощи, брокколи бышырып, аны эзип кашаларга, эме монгодай как жеңил тамак аштар да? Жеңил эмес, жашылчаларды кошуп бериш керек. Витаминдер ошол тамак менен, бала тамак менен алыш керек. Мындай протокол менен витамин D кошумча берсе болот. Маегибизди дагы улайлы. Анда ушу бүгүнкү күндө эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Кавасаки боюнча ооруп дарыланып жаткан балдар барбы? Азыр бардыгы мен биздин зав бөлүм башчысы профессор Саатова Гулимир Рахматовна азыр айтты, бардык балдарды чыгардык, аман эсен. Азыр пока жок атай балдар түшө элек. Негизи дарылоо процесси жеңил эле болобу? Бул Кавасаки синдрому дегенде көпчүлүккө мындай коркунуч келди да. Анан бул оорудан айыгууга мүмкүнбү деген дагы суроолор жаралды. Дарылоо процесси, бардык оорулардын дарылоо процесси жеңил болбойт. Бул оору өтө эми кантип айтса болот, бул оору тяжелый. Катуу оорулардан болот. Ошон үчүн дарылоо процесси жеңил эмес. Бирок протокол бар, схемалары бар. Ошол протокол менен иштеп, эме балдарды жакшылап айыктырса болот. Эмне үчүн моундай маалымат берилип атат Кавасаки жөнүндө? Моундай паника болуш үчүн эмес. Бул маалымат бергени себеби убагында ата энелери врачка кайрылып, убагында врач ГСВ стационарга жиберип балдарды. Себеби бул оору пайда болсо 10 күндүн ичинде биз дарылап башташ керекпиз. 10 күндөн кийин уже баштабасак баланы дарылаганды сакайттырабыз. Бирок ал бала осложнение алышы мүмкүн жүрөктөн. Ошон үчүн биз убагында врачка кайрылсын деп ошондой маалыматтарды берип атабыз. Азыр дагы бир суроо келди. Канча жаштан Кавасаки кабылат балдар деп? Ар кандай жаш. Бирок биздин практика боюнча литературный маалымат менен өлкө боюнча чоңураак балдар. Өзү монгондой Кавасаки, өзү чистый Кавасаки, кичинекей балдар ооруйт да. Монгондой азыр Кавасаки подобный, мультисистемный, коронавирус менен байланыштуу оору кичине чоңураак балдардан, 6 жаштан кийин балдар келип атат да. Азыр бул жерде Facebookка суроолор келип атат, бирок айрым суроолорду көрбөй калсам жана окуп ал суроого жооп бере албай калсам окурмандардан кечирим сурап коеюн. Дагы ушул негизи Кавасаки боюнча ооруга ушу бүгүнкү күндө коронавирус себепкер болуп атат деп айтып атасыздар. Негизи ошо 1960-жылдары оору жаңы пайда болду деп мындай белгилүү болгондо ага эмне себеп болгон? Аякта башка азыр анда каяктан бул оору эмнеден чыгып атат эч ким билбейт. Биз айтып коебуз патогенез, этиология. Бирок мындай маалымат боюнча, врачтар дарылаган боюнча бул иммунитеттин башкача туура эмес ответтери мындай вирустарга, бактерияга.
Ошон үчүн биз айтабыз, ар бир балада андай болбойт, биз еще генетически предрасположенность дейбиз. Ошон үчүн анын да причинасы бар. Вот баары бир ошондой эле инфекция, биринчи причина инфекция болуп атат. Бүгүн ушул эфирге Кавасаки синдрому жана пневмония боюнча жакшы маек куруп бердиңиз. Мен ишенем бүгүнкү көрөрмандарга дагы пайдалуу болду деп. Эфир соңунда ушул ата-энелерге, балким өспүрүм балдар да көрүп атса, аларга да кайрылып айтсаңыз болот. Азыр мындай кайрылгым келип атат, паника болбош керек. Азыр эч кандай мындай коронавирусный инфекция бизде жок, кандай маалыматтар биз көргөн жокпуз, бөөдө кетип атат балдардыкы деп. Андай азыр жок. Кадимкидей эле сезонный оору болуп атат. Жыл сайын ооруган балдар, ошондой балдар келип атат. Анан кийин баардык ата-энелерге бактылуу болгула деп, балдарыңар эч качан оорубасын, бизге келбесин. Ошондой мен пожеланияларымды айтып кетейин. Каалоо тилегиңизди билдиресиз. Биз сизге дагы ушундай маалыматтык колдоо, маалымат жеткирүү максатында студияга келип маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин дагы жалпы жамаатыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн балдар пневмониясы жана Кавасаки синдрому тууралуу сөз кылдык. Эфирибиздин коногу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун курч респиратордук патология бөлүмүнүн башчысы Динара Кабаева болду. Ал эми жалпы көрөрмандар жана угармандар баарыңыздарга кийинки эфирлерден көрүшкөнчө эсен туруңуздар демекчибиз.